комуздун коштоосунда мыналарды аткарып келатасыз дегендей. Анан ал нерсеге жеңем эргүү берип турат да жаныңызда, тирөөч болуп, Буйруса. Бол кутяды, Менин продюсерим, менин демөөрчүм дагы болуп кетет. Акчаны ушу көрөм да кайрылышым. Визажист дагы, грим дагы, гример, парикмахер, кыскасы костюмер дагы, бухгалтер, бардыгы ушуда. Бардыгы. Сиз бул жерде жөн эле аткаруучу. Сен деле алып келип эле үйгө бересиң акчаны. Бирок булардын жана интернетте да жүрөт го. Өз аял кишиси сактаган акча да береке болот да. Жок, ошондой болот экен негизи. Эркектер мисалы бул нерсени моюнгамна, сиз анан мен алып атпаймынбы? Мен да алып атам. Мисалы аялга берсең акча бираз жогулду болот, көбөйөт да өзүнө өзү эле. Анан канча акча бар экенин билбейм да, мен тойлодочу сезон убагында 1 ай 2 ай болуп калганда өзү канча бар десем мынча бар, мен канча акча бар экенин деле билбейм да. İşte öyle жүрө бересиз. İşte бере берем. Жеңе канча акча бар эле? Кандай болот адам? Жакшы. Сиздин көп кесибиңиз бар экен, э? Ооба. Жакшы. Жакшы. Кандай десем, бул эми экосун казынабыз бир дегендей. Бирок анын башчысы сиз. Бирок негизи туура кыласыз. Эсеп кысапты бирөө жарым чыгарып турбаса, анда болбой калышы мүмкүн. Анан эми жаңыдан ошол турмуш жолун аттанып жаткан жаштарга кандай кеңешиңизди берет элеңиз? Мындай эмне кылса сиздердей мындай бал ширин төгөйлөр болот? Рахмат. Кандай десем, жаштарга азыр көбүнчө баягы бири жини келгенде бири унчукпай эле калса, баягы түшүнүшү менен кабыл алып бири-биринин сөзүнчү. Анан баягы жини таркагандан кийин айтып алат айтчу сөзүнчү. Көбүнчө кимиси бирөөсү жини келсе, бирөөсү унчукпай туруш керек. Анан баягы жашоонун өйдөлдүй жактары болот, ошолорду дагы бири-бирине түшүнүү менен кабыл алыш керек. Биз баягы барды жокту биз баш кошконубузда эч нерсебиз жок эле. Ошондо деле үйүңүздө, машина, эч нерсебиз жок эле. Дагы деме кылганга баягы тамак жасаганга продуктубуз жок болуп калчу эле кээ бир күндөрүчү. Коюңузчу. Бизде анда эң главный биз ол продукта жок болуп калган мезгилде бизге проблема деле эмес экен да мезгилдечи. Бири-бирибизди түшүнүү менен жакшы көрүү. Ошондо жокчулукча дагы, барчылыкта дагы, жокчулукту, барчылыкты бирдей көтөрүп, бирдей түшүнүшүп жашашса. Мен инилериме айтам, шакырттарыма айтам, биз үйлөнгөндө эч нерсебиз жок эле, бир эле мунара көз бар элек дейм да. Анан бардыгы өзүбүз курадык. Сен деле Расул, сен деле мен көрүп билип жүрөм. Өзү ошол нөлдөн пайда болгон бул ширин болот да. Комфорт жашоо. Биз студент кезибизде турмуш курганбыз да, экөөбүз тең. Бул 5-чи курста, мен 3-чү курс болчумун. Анан контракт төлөй албайчу элек. Контракт төлөй албай, анан экөөбүз тең айдалып. Бул айдалып кетти, мен академический алып койдум. 2 жылга. Контрактты төлөйсүңбү, өзүң төлөп окуйсуң деди. Эй, мунарага үйлөнүп атам. Мен ушу кызга үйлөнүп алсам, өзүм контрагымды төлөйм, өзүм окуйм, өзүм окутуп, өзүм арабам, өзүм татам деген ооздон сөзүм чыккан да. Болду, кийин контракт төлөй албай калганда үйгө айта албадым. Ошентип мен 5-чи курсумда мен деле үйгө айта албадым. Бул дагы айта албады дагы, бул академик. Кыскасы окуп жүргөн адам болдуңуздар. Окуп адам иштебейбиз. Жөн эле жүрөбүз. Жөн эле жүрөбүз. Ошентип жүрдүк. Бирок ийгилик деген ийгилик чындап эле баягы ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Ынтымак менен жокчулукту жеңип кетсе болот да. Ал эми ынтымак жок болсо, барчылыкты да жок кылып койсуң. Ошентип Кудайыбыз азыр бизде бардыгы бар, уул десе уул бар, кыз десе кыз бар, ата-энелерибиз, досторубуз, сак окшогон инилерибиз, азыр көптүр көрмандар бар. Биз бактылуубуз, Баракелла. Керемет, биз бактылуубуз. Көз тийбесин, көз тийбесин. Машалла. Sizdi sүйүп калып
таныпмын, көрүп алып эстен таныпмын. Кече көрүп сизди түшүмдө, сиз да мага, мен да сизге абдан жагыпмын. Аяғатай жашмын али жаш. Ой қарындаш, қорықпа қарындаш, бір қол тұрып маек құралы. Қорықпа жаным, келші жаным, ғана бері бар. Сүйіп қалса абдан жақшы екен, жүрегіңіз али жаш екен. Көрінгенді сүйіп жүрсіңіз, аялыңыз, жуайыңыз байқұшқан текен. Аялым жоқ, азыр бойдокмун, сол құлдаған жигит бойдоммун. Егер мені чындап сүйсеңіз, жақшы күйө, жақшы түгөй ата болмокмун. Билерсіз дем жалған оңбосын, жигиттик сөз Кудай колдосун. Актой менен биз баш кошкондо, 10 балалуу батыр эне апа болмоксун. Кече күнү көргөн бул жерден, базардан, жаныңызда сулуу кыз экен. Колтук ташып бара жатыпсыз, аялыңыз, жубайыңыз эми ким экен? Айтпадым бу жок деп аялым, ал бараткан менин аяшым. Жардам берип койгом жөн эле, аяшымдын базарлардан алган товары. Аягатай эмне дейин? Азыр сизди алып кетейин, бала үй базар болобуз, уулу кыздын неберенин багып нечени. Жашты кезим барат кылактап, жаштыгыбыз өтө тырактап. Турмуш куруп ширин жашайлы, ак сүйүнү махабатты бекем кубаттап. Өткөрөлү бирге өмүрдү, ак сүйүнү махабатты бекем кубаттап. Ак сүйүнү махабатты бекем кубаттап. Азыр эми ул кыздарыңыздар канча ул канча кыз, анан канчага чыгып калды? 2 кыз буюрса. Эң чоңубуз 1 курс 9-дун базасы менен. 1 курс Юркалежде. Кичин адан кийинки кызыбыз 7 класс, 5 класс, анан 7 жаш. 7 жаш. 1 класс турбайбы? 1 класска быйыл барат. Тамак жасайт, Расул сөз келип калды да. Кыздарым тамак жасайт, анан бул дагы тамакты азыр эми мына интернетте. Тойда отуруп алып эле түз эфирден кана видеобузду кылалы. Тузун салдыңбы? Этти салдым, көргөзчү, кана аралаштырчы. Бышайын деп калыптыр. Ал, кана Өчүр деп. Өчүр, байкан тамак жеп атам. Жок, анысы го жакшы, баягы онлайн көзөмөлдөп турган, бирок онлайн тузду кантип көрөсүз? Салдыңбы дейт да. Бардым. Көргөзөт да кашык. Бар нерсени кашыктап, өлчөп берип койгон, майды дагы, тузду дагы, сууну дагы. Даярдаганда тартып жөнөтчү, кана тапшырма аткарган тартып жөнөтүп. Ошол тукумунда, уругунда десе болот, математикага кызыкта буларчы. Менин балдарым. Ошон үчүн жеңебиз физика, математика. Анан азыркы балам дагы байкан. Окуй элек, 6 класс. Бирок ушундай кошот да. 50 болсо канча болот? 100 болсо канча болот? Биринчи акча менен башталган. 5 сомго 5 сомду кошсо 10 сом болот, 20 сомго 20 сомду 40 сом болот. Анан будан сабактан кана даярдадыңарбы деп сабактарындагы телефондон тартырып анан текшерип, бери туура эмес экен да, бул мен той алып бара берем, бул секи антракта олордун сабактарын чыгарыштырат да. Эң сонун, ооба. Азыр эми жашоо ушундай оңойлоп калды го. Аны эми чоң уулуңуздар менче көңүлдүү жигиттерде бир тамашоочу аткарып жүрдү беле? Азыр деле тамашоодо ойнойт көңүлдүү жигиттерде. 5 классынан баштаган. BBC командасында. Салиба 27-де, Кежи 27 деген командасы бар эле. Өзү капитан. Капитан команда, ол топтогон команда. Кадрлар айтып калат. Менин балам сценарий жазат экен да. Сценарий жазат. Ошол BBC ойноп аткандарды азыр балам жакшы ойногонуна байланыштуу жакында көңүлдүү жигиттерде өздөрү сүйлөшүптүр.
KG Тур командасын өткөрүп атышыптыр да. Балдарды бул жерде дагы булар бир өзүнчө бир фабрика го. Мыкты балдарды алып өтүп, ушинтип өнүктүрүп, өзүнчө бир мектеп да булчу. Ооба. Ошентип балам жакшы өсүп атат. 5-классында баштаган. Азыр эми буюрса 1-курс болуп калган турбайбы? Азыр факультетинде дагы командаларды түзүп, эми ушу чыгармачыл эле болот окшойт. Болсо мен сүйүнөм, аябай колдойм да. Бирок түшүнөбүз. Мунаранын продюсер кылып алсак. Тамашалап койчу дем, сен Кайрат Нуртаз кылам дечилем да. Мүмкүн оозума салганды Кудайым береттир да. Уулуңузду. Ал ырга да жакынбы? Ырга да жакын. Күлкүгө да жакын. Актёрдук чеберчилиги. Ана TikTokко чыгарып, мындай бир кыска тамашаларды тарта берет да балдар мененчи, өзү менен өзү тарта берет. Үйдө компьютер бар, компьютер менен монтаждап, өз эффекттерди коюп. Азыркы жаштар шундай экен да, кыскасы. Андай бол, мындай бол деле дебедик. Өз ушуга кызыкты. Давай балам, алга. Биз колдойбуз. Кызыгуусун колдойбуз. Эң жакшы. Кимиңиздер көп жалган сүйлөйсүздөр дейт. Акылбек жазыптыр. Кутман көбүрөөк жалган сүйлөйт. Жалганды Мунарага көп айтам мен ошол эле. Бул жалган сүйлөсө мен ишенип алар экем да, кийин кайра айтсам, ал калп эле болчу дейт да. Көп нерсе. Демек, Кутман агабыздын жалган сүйлөгөнүн сиз көзүнүн өнүнө дароо билип коесузбу? Мен ишенип алат экен бул жалган сүйлөгөнүнө. Мунарага көбүрөөк жалган айтам дем. Келатам, баратам, ооба, алдым. Мына деп кое берем да. Даяр тур деп. Даяр тур. Мен кетип атам деп кое берем. Бул 1 саатында даярданып турат. Бул эми барды баягы керектүү жалгандар да. Ооба, музалардын эң керектүү жалгандар. Мен аны бирөөнү алдап кетти, анан анал жака махинасы. Ондой алдабайм. Мен жашоодо керектүү нерсени алдаш керек. Мындай жакшы жака алдайм деңизчи. Кутман тоюң бүттү, өз барбай ката кеде. Мына той бүттү. Азыр 1 саатта барам. Тамак даярдап тур деп коем, анан мен достуктарлар менен жүрүп дагырмак кылам да. Азыр эми Кутман агабыздын чын сүйлөйбү, жалган сүйлөйбү сиз жакшы жеңе маани берип туруңуз. Эми Кутман агабызга бизден ооба же жок деген суроо, ооба же жок деп жооп бересиз, макулбу? Даярсызбы? Кеттик анда. Уйкучусузбу? Уйкучумун. Толмоч айымдар жагабы? Жагат. Патриотсузбу? Патриотмун. Акча урдагансызбы? Урдаганмын. Пластикалык операция жасатайын деген ойлор барбы? Жок. Китеп окуйсузбу? Жок. Киного тартылуу сунуш түшкөнбү? Түшкөн. Ачууңуз бат келеби? Бат келет. Уну айдаганды билесизби? Аябай жакшы. Айдоочулук күбөлүктү сатып алгансызбы? Ооба. Мугалим болгон жагабы? Жагат. Же ырчы болгончу? Ырчы дагы жагат. Обон уурдайсызбы? Урдалган. Бойдочулук күндөрү сагынасызбы? Албетте сагынам. Бирөөнүн телефонун чукулаганды жакшы көрөсүзбү? Жок. Үйгө азык түлүктү сиз сатып аласызбы? Экөөбүз. Жок. Алдаба. Сиз сатып. Бетиңизди жуубай тамактанган учурлар болгонбу? Жок. Жакшы. Калп айткан учурлар көп болобу? Болот. Ош Пирим радиосун угуп турасызбы? Машинамда угуп турам. Көп сөгүнөсүзбү? Ооба. Адамдарга айла жок үчүн эле күлүп койгон учурлар болобу? Ооба. Бир айда тапкан акчаңыз өзүңүзгө жетеби? Жетет, ашат. Жеңебизден көп акча сурайсызбы же бересизби? Берем. Акысыз тойлордо кызмат кылган учурлар болобу? Болгон. Диета кармайсызбы? Жок. Жакшы. Көп эле сырын билип алдыңызбы? Же окшошпой калдыбы? Баягы азык түлүктү сатып аласызбы дегенди ойлоп калдым. Мен де сатып алам деп. Экөөбүз алабыз деп койдук. Жакшы. Эч продукттар түшпөйт да, жала мен түшөм. Жакшы. Эми баягы мырзалар биз тапканды, анан кийин бергенди, акча бергенди жакшы билебиз да. Эми жеңе сиз жооп берип коюңуз. Радио же теле тандаңыз? Теле. Поэзия же көркөм окуу? Көркөм окуу. Ыр же клип? Клип. Кыял же максат? Кыял. Шишкебек же эт? Шишкебек. Инстаграм же тикток? Инстаграм. Автобус же такси? Такси. Ош же Каракулжа? Ош. Той же концерт? Концерт. Айфон же зым телефон? Зым телефон кандай? Үйдөгү телефон. Айфон эле. Университет же мектеп? Мектеп. Кар же жамгыр? Кар. Акча же алтын? Алтын. Обондуур же көркөм окуу? Обондуур. Комуз же гитара? Комуз. Себеби үйүңүздөрдө 2 комуз бар да. Бул жакшы маалыматтарды билип аткансың. Эмнени жакшы көрүп, эмнеге жакын экенин. Эң жакшы баракелде.